Бул Сокулук районуна караштуу Селекция айылындагы Орок орто мектеби. Бирок мында аталган айылдын эле эмес, бир канча жаңы конуштардын балдары да окуйт. Мектеп өзү 320 орунга ылайыкташканы менен азыркы учурда 2000ден ашык окуучу билим алып жатат. Ошол кезде Союз ураган бойдон тиги чалабыла бүтүлүп туруп, бул болбой эле мектепке деп туруп 320 орундук кылып туруп берилген болчу. Ошол кезде тиги уже көп нерселер жабылып, строительный фирмаларда жабылып, чалабыла эптеп бирдеме кылып эле өткөрүп койгон. Ал кезде чын эле айыл кичинекей эле айыл болчу. Анан кийин 90-91 жылдарда деген бияка захват Агорго болду, Арча Бешик болду. Чоң микрорайондор түштү. Анан алардын балдарын алып бара турган жер жок болуп калды. Анан кайта бияк толуп баштады. Мектепте окуучулардын саны нормадан дээрлик 4-5 эсе көп. Минтип балдардын билим алып жатканына дээрлик 10 жылга чукулдап калды. Аларды батыруу үчүн мектеп жамааты имараттын жер төлөсүн оңдоп түзөп, класстык бөлмөлөргө айлантышкан. Бир жылы бул класс подвалда окуса, кийинки жылы башка класс окуйт. Бир жылдан класстарды биз алмаштырып окутабыз. Бир гана биринчи класстарды түшүрбөйбүз такыр бир подвалга. Калган 2-3 класстарды смендештирип, ошо түшүрүп турабыз, алмаштырып турабыз, антпесек болбойт. Дайыма карап, желдеттирип, тазалап турабыз өзүбүз. Анан ушундай ар бир классыбызда интерактивный доскаларыбыз бар, телевизор бар, мугалимдерибиздин баары ушуларды колдонушат. Ата-энелер комитетинин көмөгү менен мектептеги шарттар бир топ жакшырган. Тургундар ушундай чакан билим уясында миңдеген окуучуну батырып, баарына жеткиликтүү билим берүүгө аракет кылып жаткан мугалимдерге ыраазы. Анткени окуучулардын санынын көптүгү агартуучулар үчүн ашыкча түйшүк экени айтпаса да белгилүү. Мына эртең менен саат 7-ден баштап, кечки саат 8-7ге чейин билим берет экен балдарга. Себеби тар болуп атат мектеп. Мына ошого карабастан билим берип атат. Мына мектептин баардык жагын байкап көрүп жүрөм. Баардыгы таптаса, балдарлар тартиптүү. Ana ошон үчүн ыраазымын. Ушундай билим бере берсин. Окуучулар 4 нөөмөт менен окугандыктан сабактар эртең мененки 7-де башталып, кечки саат 8-де бүтөт. Караңгыда окуудан чыккан балдардын коопсуздугуна ата-энелер менен кошо мугалимдер да тынчсызданат. 2000ден ашык окуучуга 84 гана мугалим билим берет. 5-6 жылдан бери эле жазып атканбыз, бизге деген муктаж болуп атабыз, пристройка керек деп. Быйыл Кудай буйруса апрелде президент келип туруп карап, ушундай керек экен бул мектепке деп туруп кетти эле. Августта болсо 24 августта келип туруп бизге деген капсула салып кетти. Фирма иштеп атат. Алар болсо ударный темп менен сентябрдын ичинде мектепти өткөрүп беребиз деп атат. Бизде деген бул болгону 20 эле кабинет бар школда. 65 класс комплекттер окуйт. 84 мугалим иштеп атат. Мектеп деген 1200 эле квадрат болгон үчүн биз, например, 120 мугалим ала албайт экенбиз. 30 саат менен иштеп туруп, 2 сменге биринчи смен, экинчи смен же биринчи, төртүнчү смен болуп туруп, эс алып туруп мугалимдер өтө беришет 30 сааттан. Орок орто мектеби курулганына 31 жыл болду. 65 класс комплект бар. Айылда бала бакча жок болгондуктан 6 мектепке чейинки даярдоо классында окутуп келишет. Селекция айылынын өзүндө эле 5000дин тегерегинде калк жашайт. Андан сырткары 4 чоң конуштардын балдары да өздөрүндө билим уясы жок болгондуктан ушул мектепке каттайт. Чынара Нурсеидова, Адина Досумбетова, Жонбек Турсунов, Нио ТВ.